Бизнес тармагында кызыккандар бар болсо силерге кызыктуу болот. Биздин клиенттер 12 лыжа жоготулган. Ошонун баарын төлөп, ыйлап, жаш кезден эле үйрөтчү эле ата энебиз баягы барбай, байлыкка кызыкпа. Бекжандын инстаграмына кирип тааныгандар бар, ошол Sunrise деп трип деп издесеңиздер болот. Бул Кыргызстандагы ички туризм. Ички туризм Кыргызстанда бул аябай келечеги чоң. Негизи эле жаш болуп бизнес баштаса болобу? Мен оюм боюнча ар бир киши бул бизнес баштай алат. Күйүп, бышып, көп нерсени көрүп, ошондой мен өзүм бизнесмен деп эсептейм да. Бизнес Кыргызстанда кээ бирлер айтат, ачыш аябай кыйын. Мисалы, баардык эле бизнесмен болсо, баары эле бизнесмен болуп кеткен, фильтр керек да. Ошо проблема бар, бул фильтр. Биз буга чейин шоу-бизнес тармагынан, саясат тармагынан дегеле бардык темаларда сөйлөшкөнбүз. Бүгүн биз ошол бизнес, андан тышкары туризм тууралуу сөйлөшөбүз. Бизде конокто өзү жаш бизнесмен, учурда ОСО Sunrise Company негизечүүсү жана директор бизде Бекжан Бектуров конокто. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кутман кеч. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мандай кандай жакшы? Жакшы, баары аябай кубанычтамын бияка келип отурганыңызга рахмат чакырганыңызга. Ошо буйруса бизнес жөнүндө талкуу жүргүзөлү, туризм жөнүндө да талкуу жүргүзөлү. Негизи байкасаңыздар керек, бизнесмендердин өзүнүн отурганы, манералары дегеле бир башкача болот да. Бекжанга бир нерсесине баа бериш керек. Биз көпчүлүк учурда эми ырчылар менен иштешкенде, балким эфирге чакырганда көп кечигип калат негизи. Бекжан балким ушул убакытка аябай такпы, билбейм, бирок аябай эрте келди да. Эмнеден улам бул? Эми бизде бул бизнесте переговорлор аябай көп болот да. Иш жүргүзгөндө анан баягы бизнесмен байкерлерге, партнерлорго жолукканда убагында келиш керек да. Бул пунктуальностьтен бул эң биринчи бул эме да, кандай десем, привычка болуш керек да бизнесмендечи. Ошондуктан көнүп атабыз. Негизи эле жаш болуп бизнес баштаса болобу же балким университетти бүтүш керекпи дегеле менин оюмча студенттерде көптөгөн ойлор бар. Ошонун баарына биз жооп тапканга аракет кылабыз. Бекжан Бектуров учурда мыкты бизнесмен, көптөгөн проекттер менен иштешкен жана балким биринчи эле элдер сага кызыгат болуш керек. Өзү жаш болсо дагы учурда эмне менен алектенет, мисалы, кайсыл проекттер менен иштейсиңер? Эми биз бизнесте жүргөнүмө 4 жыл болду. Өзүм аябай жаш куракта студент кезинде эле баштагам. Эң биринчи кадамдар бул мен группалаштарыма курсовой работаны жасап туруп сатчымын. Жакшы акча таап, буюрса андан кийин дальше мебель жасап баштадык. Мебель жасап. Ошол кезде эле мен өзүм таппай жүргөм, за граница кетейин деп, анан бул жерде бизнес тренингтер башталган. Мындай тема башталды эле го, бизнес тренинг. Качан жылдар эле ошондо? Бул 2017-16 башталды. Ошол кезде аябай чуркап жүрүп тренингтерге барып бизнесмен болубуз келчи. Ошентип мебель жасадык, үйдүк, баягы мебель из палет бар го, тактайлардан жасап. Ошо мебель из палет жасап, тоже окшошпой койду. Андан мындай кресло мешок деген бар го, пуфиктер. Андай жасап көрдүк, ошол окшошуп, ошондон биринчи капитал тургуздум. Тургузуп, андан кийин дальше кийинки кадам баягы өзүм все-таки баягы мен өзүм ведущий болуп, мероприятияларды уюштуруп, ушундай жүрчүмүн да школ кезинде. Анан услуга жерине кирели дедик, организация мероприятия кылып, концерттерди уюштуруп баштадык, ночь кинолорду уюштуруп баштадык. Ошентип атып, келип атып, анан бир эме бизнестерге барып жүрүп, бир наставник тапкам да. Бир бизнесмен, атын айтпай эле коеюн. Ошол кишинин артынан чуркап жүрүп, ал мен сени үйрөтөм деп, өзүнүн жанына алып, 3 ай 4 ай жүрүп, үйрөттү. Ошонун пансионатын иштетип, анан ошентип туризм тармагына келдим. Бизнес турларды уюштуруп баштадык, көлдө мероприятияларды, вечеринкаларды уюштуруп баштадык. Ошондо сен кантип жечип атың мунун баарына? Ошондо эң башкысы эле тактайлардан мебель жасадыңар, пуфик. Андан кийин эле бул дагы мебелдердин бири. Ортодон телефон да сатып калдык да. Телефон да сатып калдыңар. Сумачка деген пландар болчу. Ар кандай пландар болчу. Эми ал кезде жашпыз, эң башкы максат бул акча көтөрүү болчу да. Анан бир мындай башка нерсе бизди кызыктырчу эмес. Анан күйүп көрдүк, баягы бул ичинде бир внутренний желание бар болчу да. Ар дайым кыймылдаганга, бул ата энеге доказывать эткенге ошентип. Ошо наставник менен иштеп баштап туризм тармагына келдик. Буюрса туризм тармагында келип иштеп, биринчи аябай чоң акчаларды эме жоготтум, көрдүм, таптым. Караколго барып, биздин клиенттер 12 лыжа жоготулган. Аны биз төлөп дегендей. Ошондо силер клиенттерди алып баргансыңар. Алар лыжа тебип бүтүп, анан биз 100 киши алып барып алганбыз. Мен 2 жолу алып барып окшошуп кетип, ойлогом да, баягы 100 киши алып барсам, менин колуман келет го деп. Барсам эле отельде эмес, лыжа жок. Новый годто деген жаңы жылда киши көп. Ошентип биз туристтерге лыжаны ар кайсы жерден таап, мен өзүм паспорттарын чытап кеткем да. Элдер баягы недовольный болуп, лыжаларды ар кайсы жерге чытап, анткени эми нечего терять. Анан кетип жоголуп кеткен. Биз лыжа таппай 12 лыжа жоготуп, ошонун баарын төлөп,
ошол жерде жашагам да 1 ай. Ыйлап ошондо жаман болгондо эң биринчи мен бир факап болгон да. Ошентип бирок адам бышат экен. Бышып буюрса андан кийин эле ошондон эле 1 айдан кийин эле баарын кутулуп туризм анан коронавирус болуп калды. Кайра жумуш токтоп калды, офис ачып алгансың, балдарды ишке алып алгансың, аренда төлөш керек экен. Коронавирус болуп калып, кайра жабылып коронавирустан кийин ойлодум эле. Болбойт, за граница кетейин депчи. Анан бирок артта жакшы эмелер болчу, өзүм да жакшы баягы элдерге таанымал болуп, анан кайра келип коронавирустан проект ачтык. Туризм. Эми биздин азыркы иш бул местный туризм. Бул ички туризм, ошо Кыргызстан ичиндеги туризм. Коронавирустан кийин биз дагы бир жолу түшүндүк то, что ички туризм Кыргызстанда бул аябай келечеги чоң. Биз мисалы деген элдерди баягы Instagram, сайт аркылуу чогултуп алып, могу Кыргызстан жерлерин көрсөткүлөбүз да. Нарын, Көл, Сарычелек мисалы. Ошонун чүй аркылуу ошонун баарын көрсөтүп, ушинтип өнүгүп жатабыз. Ошондой эле бизге местныйдан тышкары иностранецтер жазып баштайт. Кыргызстанды көрсөтүп бергиле. Андан тышкары компаниялар бар. Мисалы Тойбоз, ар кандай образовательный компания бизге корпоративный тур кылып бер дейт. Алар баарын уюштуруп беребиз. Ошо любой природадагы мероприятияны биз уюштуруп беребиз да азыр. Негизи бизнес баштоо бул өзү кыйын. Буга деген эрк керек. Андан тышкары бир аз болсо финансы. Бирок негизи финансы бизнесте андай эле чоң роль ойнойт. Андай чоң. Биринчи сиз айтып атпайсызбы, акчага чоң акчага күйдүк. Бул канчалаган сумма ошондо айтылып жатат бул жакта болжол менен? Эми мындай десем, мен өзүм карьерамда 3 жолу чоң акчага күйдүм. Биринчи жолу Көлдөн бир мероприятие уюштуруп, уктуңуз беле, Көлдө теплоходко Улукман апалар чакырып, 19-жылы ырчылар чакырып, теплоходто вечеринка деп. Ошону биз уюштурдук эле. Жакын дос балдар менен, анан ошол жерден күйдүк. Эми анын суммасын айтып белем, кичинекей болчу ал жер. Андан кийин Караколдон күйдүк. Ошо кичинекейден суммасы эришим канча? Эми ал кезде бир 60-70 миң сомдук эле акча болчу. Албат эле. Андан кийин лыжа жактан да бир 70-80. Мындай айтсам, азыр деле бир аякы күйгөнүбүз бул чоң акча да, бул уже 300-350 миң сом да. 400 миң сомго чейин барат. Бул жерде уже эми сен бул эркиң болуп калгандан кийин, бул иммунитет чыгып калгандан кийин bunday проблемаларга уже көңүл бурбай калат экенсиң, алдага эле кете берет экенсиң. Мен азыр мисалы даярмын да көп нерсеге. Балким учурда көп биздин телегөрүүчүлөр бар, балким YouTube'дан да көрүп атсаңыз, кызыккандар бар болуш керек бизнеске. Мен да ошол келечекте бизнесмен болгум келет, балким ондай проект кылгым келет дегендерге. Негизи сиздин оюңуз боюнча кандай адамдар бизнесмен боло алат экен ошондо? Сиз кандай ойго келдиңиз эми? Балким бул адамдын өзүнөн элеби же болбосо ушуга келип жетеби бизнесмен болууга же окуш керекпи? Эми бул жерден бизде барыбызда баягы бир стереотип бар. Ар бир киши бизнесмен боло албайт деп. Бизге жаш кезден эле үйрөтчү эле ата-энебиз, барба аяка байлыкка кызыкпа, өзүңдүн ишиң менен бол депчи, ушинтип эметип. Бирок менин оюм боюнча ар бир киши бул бизнес баштай алат. Эң башкысы бул жерде бир күчтүү бир ичиңде бир желанияң болуш керек да. Бул сен бир күчтүү ичиңде бир мотивацияң болуш керек. Ошо мотивацияң баягы ата-энеңе көрсөтүү, ата-энең багуу, өзүңдү багуу, элге таанымал болуу, ушул мотивациялар менен сен биринчи кадамдарды аласың. Бирок көбүнчө 90% бизнестер бул билесиз да, биринчи, экинчи жылда жабылат. Биз ойлоп көрсөк, дүйнө жүзүндө бардык кишилер бизнесмен боло албайт да. Аны билиш керек. Мисалы, мүмкүн тота там ырчы боло алат, мүмкүн бирөө сүрөтчү боло алат, бирок бизнесмен баары боло албайт да. Ошондуктан баягы аракет кылып, мен деле азыр өзүмдү бизнесмен катууумун деп эсептебейм. Мен азыр 5 жыл чыдасам дагы, күйүп, бышып, көп нерсени көрүп, ошондой мен өзүм бизнесмен деп эсептейм да. Бирок бул эң башкысы күчтүү желание, экинчиси проблемаларга даяр болуу, ошолорду чечүүгө даяр болуу. Үчүнчүсү эч качан токтобоо да. Анткени бизде көп акча таап баштаганда биз деген көп баштаганбыз да. Анткени ар бир бизнесмен көп акча тапканда көп баштайт. Элдерди карабай, ошолго да даяр болуш керек. Ошонун баарын өткөндөн кийин уже баары окшош баштайт да. Анткени азыр мисалы баардык эле бизнесмен болсо, баары эле бизнесмен болуп кеткен, фильтр керек да. Ошо проблема бар, бул фильтр. Сен мисалы күчтүү адамдар өтөт, дальше күчтүү эместер калып калат. Биз эми бизнес тармагына сөйлөшкөндө, балким Бекжандын инстаграмына кирип тааныгандар бар, ошол Sunrise деп трип деп издесеңиздер болот. Бул Кыргызстандагы ички туризм. Балким чет мамлекеттен туристтерди алып келбейт, ошол Кыргызстанды балким көрбөгөндөр деле бар да. Толук кандуу, балким ошол эле Сарычелекке бар электер канчасы бар да. Бул идея качан келди, кандай ой менен баштадыңыздар? Эми мен айтып кетмейинчи, мен ушул проектим Sunrise Trip, биздин проект бул эң ийгиликтүү проекттердин бири. Анткени прибыль
жактан, баягы эл жактан. Эмнеге дебейсизби? Анткени бул рынок пайда болгонуна 5 жыл болду да. Мындай айтканда, мурда элдер мынтип саякаттачу эмес да. Иностранецтер эле келчү, саякаттагычу кишилер өздөрүнүн машинасына отуруп алып барчу. Ушундай турфирмалар пайда болуп, булар бул обстановканы жеңилдетти да. Ошондо оңоюраак болуп калды Кыргызстан көргөнгө. Мен сизге айтып кетейин, көбүнчө кыргызстандык жарандар баягы өзүнүн өлкөсүн бир 20% келе, 30% келе, мүмкүн 10%, 30%тен өйдө чыкпайт да. Бизде Кыргызстанда аябай сонун жерлер бар. Бул бизге Кудай Тааладан берилген жерлер, ошону көбүнчөлөр билбейт да. Биз ошол жерлерге алып барып, алар ошондон кийин суктанып, мисалы биз менен бир барган киши биз менен да 7-8 жолу барат да. Мисалы бизде баягы Нукура деген проектте. Ошо азыркы учурда проекттердин арасында Sunrise Trip. Азыр Sunrise Trip эле и только иностранецтер менен иштөө эле. Бир эле проектте фокус да. Эми баягы майда чүйдө эмелерибиз бар, аны айтпай эле коеюн. Лалафодо бир нерселерди кылып дегендейчи, эми ал баягы параллельный да, бирок фокус только ушул Sunrise'да. Анткени биз эмнени түшүндүк? Фокус бир проект болсо, ошол көп нерсе жетет да. Эми адамга мен суроо берип кетмекчи элем да, то что эме депчи, сен 5-6 проект алмак белең, который бир астан таанымал, же бир чоң проект алмак белең, ошол өлө таанымал болуп, ийгиликтүү болуп депчи. Ошончо фокусту кармаш керек да. Бир проект менен иштеш керек. Бир проект. Эмени кошуп кетейин, ар дайым ар бир баштоочу бизнесмен баланын же кыздын наставниги болуш керек да. Ошо окруженияны өзгөртүп, чөйрөнү өзгөртүп, ишкерлер менен жүрүп, өзүңө мугалимдерди тандап дегендейчи. Ошонун баарын эметсе, буюрса эметет да. Sunrise Trip жөнүндө айтып берейин. Ушул рынок пайда болгонуна 5 жыл болду. Ошо биздин бүт ошибкаларыбызды рынок кечирип атты да. Рынок деген бул баягы биздин ошо болуп аткан нерсе да. Бизди кечирип баштады, биздин бүт ошибкаларыбызды ошентип рынок менен чогуу биз өсө баштадык. То есть бул рынок мурда жок болчу, пайда болду, 2-3 фирма келди, ошентип бул рынок менен биз чогуу өсүп атабыз. Мисалы деген Кыргызстанда биздин в основном бул клиенттер бул Бишкекте. 1,5 миллион киши примерно саналат да, приезжийлар менен, региондор менен. Ошо 1,5 миллиондон бизден 150 миң постоянно биз менен путешествовать этет да, примерно турфирмалар менен. Бул рынокто бизде 30 фирма бар, постоянно иштеген. 150 миң. И потенциальный бизде азыр 500 миңдей клиент бар да, который эч качан саякаттап көрө элек Кыргызстан аркылуу биздин анализдер боюнчачы. И бул рынок жок дегенде бир 5-10 жыл дагы бар болот да. Ошондой эле бизге Оштон келип баштады, уже Ошко филиал ачуу деген максаттар бар. Казакстанга ачуу деген, мисалы, мен сизге айтып кетейин, Центральный Азия боюнча Узбекстан менен Казакстанга караганда биздин Кыргызстанда ушу ички туризм, именно бул местный жарандар менен саякаттоо чоң көбүрөөк деңгээлде, чоң өйдөрөөк деңгээлде турат. Анткени Казакстанда жаңыдан башталып келатат. Азыр эмиден башталды. Эмиден. Бизде казак турист бар эле. Өзбекстанда фирма менен барып көрүптүр, Кыргызстанда, Казакстанда менен барып көрүптүр да. Бул айтат да, то что бизде Кыргызстанда деңгээли чоңураак, биз жакшыраак иштейбиз эме депчи. Ошон үчүн бизде буюрса максаттар бар, Казакстанга ачалы дегенчи. Sunrise Trip KZ деп буюрса. И биздин тармакта эң чоң прибыль бул иностранецтерден келет. Же арабтардан, же европейцтерден. Ошондо, эгерде балким турист ошол эле Араб Эмираттарынан келсе, Кыргызстанга учуп келди, интернетке жазат да, ошондой кандай бир турфирмалар бар дейт. Сиздерге чыгат. Мисалы, жок, биздики чыкпайт, потому что балким тааныштар аркылуу. Мындай болот да. Бизде чоң гигант фирмалар бар, турфирма. Аксай Travel Expert дегендерчи, булар 93-жылдан бери, баягы Советтер Союзу бүткөндөн бери иштеп жүрүшөт да. Аларга иностранецтер доверять этет. Ошондой эле андан тышкары индивидуальный кишилер бар. Ошолорду деген иностранец таанып калган, ошого эле сразу чалып индивидуальный кишилер иштейт да өздөрүчү. Биздин фирмага кандай келет? Бизге посредниктер аркылуу келет да. Мисалы деген көптөгөн киши биякты жакшы билбейт, же ушуга аралашкысы келбейт, жумуш бар да. Бизге эле берет, биз ага процент чыгарып беребиз, ошонтип алып барып келебиз да. Мисалы биз биринчи жыл иностранецтер жок иштедик, андан таанымал болуп, бизди партнерлор таап, ошентип биз ушу процент менен иштеп баштадык да. Буюрса муну көтөрө алсак, кийин иностранецтер өздөрү кайрылып баштайт. Мыкты. Ошондо кайсыл өлкөлөрдөн туристтердин кайсы жака алып барып келдиңер? Арабтарды алып барып келдиңер? Эми көп деп айтпайм, эң биринчи арабтарды эки эле арабты бир жолу эле тостук. Анткени бул арабтар менен иштөө, бул өзгөчө бир навык керек экен да, алар кичине баягы высокомерныйраак болот экен. Анткени бай да. Мен акча төлөдүм, мага баары болот дейт экен. Баягы машина барчу жерге эле барат экен, жөө көп баскысы келбейт экен да. Биз эки эле жолу алып бардык, Чоң Кемин деген жерге алып бардык, эки арабты алып барып, эми бир аз жаккан жок арабтар менен иштөөчү. Бирок планда бар, буюрса арабча сүйлөгөн гидтерди тандап, аларга өзүнчө программа. Азыр көбүнчө бизге баягы европейцтер келет. Ошондой эле баягы СНГ жактан да келип калат.
Россиядан балким. Россиядан. Европадан мисалы деген эмелер келет, француздар келет, бир жолу Сингапурдан келген. Эми бизде мындай ситуация болуп калат да, ошо тияктан киши өзү эле чогултуп, үстүнө кошуп, бизден алып, ушундай ситуация да. Түшүнүп атасыздар, Түзмө-түз иштешпейсиздер, Түзмө-түз иштешпейбиз. Бирок биз уже таанымал болуп, бизге азыр уже жайга 5 заказ бар. 10 күндүк турлар, 8 күндүк турлар, буюрса ошолор менен уже прямой иштеш баштап атабыз да. Мыкты. Бул кийинки жылга. Эми бизде баягы местный туризм менен жашап, баягы арендалар жаап, бир аз акча эметип, бирок биз буюрса иностранецтер аркылуу эле чоң финансылык деңгээлге чыга алабыз да. Кыргызстанда бизнес ачыш оңойбу же балким чет мамлекет ачыш оңойбу? Эми мен баягы өзүм жашмын, бирок ошол жашыма карабай аябай көп крупный бизнесмендерден сабак алам. Алардын баары мени тааныйт, мени Инстаграмдан көрөт, поддерживать этет. И ошолор менен 2 жыл ошолордун жанында жүрүп, мен ошолордун деңгээлинде ойлонуп калдым да. Мен өзүм мурда жаш кезде ойлочумун, бул Кыргызстанда окшошпойт, тияка кетиш керек, бияка кетиш керек, акча аз деп. Бирок если СНГ, Центральная Азия боюнча, Россия, СНГ, мисалы алып көрөлү. Россияны, Казакстан, Узбекстанды алып көргөндө, Кыргызстан бул эң мындай айтканда бизнесовый страна деп коет да. Мисалы Казакстанда көбүнчө жарандар чоңойгондо баягы Газпромго бар иштегиси келет, нефтевой компания бар иштегиси келет, чоң компания иштегиси келет да. Россияда деле ошол. То есть бала студент болуп бүткөндөн кийин бир чоң компанияга барып, стажировка алып ошол жака иштегиси келет. Бизде болсо андай компаниялар аз, саналуу эле компаниялар, и бизде көбүнчөсү бизнес ачкысы келет да. Бизде возможностьтар аябай көп. И мисалы биякта бизнес кылган бул аябай жакшы да. Анткени көбүнчө байкелер айтат, что Кыргызстан это нераспаханное поле. Биякта мисалы чет өлкөнү көрүп келип, бияка алып келип баштасаң жакшы да. Канча деген ресторандар бар, канча деген кийимдер бар. Эч качан ойлобош керек да, что конкуренттер көп, меники окшошпойт деп. Нолдон баштаса болот. Мен мисалы биздин биринчи инвестор бизди өзү тапкан да. Бизде деле аз предложение болот, кел мен акча салайын, иштегиле депчи. Анткени бизди көрүп атат да. Если сен өзүң жумушуңду жакшы кылып эле иштесең, берилип иштесең, адамдар өздөрү эле сени табат. Сиз айтып атпайсызбы, мисалы финансы капитал болуш керек депчи. Өзүң эле иштиңди жакшы кылып, элдерге көрүнүп, баягы өзүң ишиңди жакшы кылып эле жүрсөң, инвесторлор өздөрү эле табат. Сенин планың боюнча, балким өзүң кыялың боюнча, кайсыл максаттарың бар, мисалы бизнес тармагында жана финансылык жактан? Эми баягы айтып атпаймынбы, мен бизнес кылып, баягы акча көтөрүп баштаганда аябай көйрөң болуп кеткем. Азырчы? Азыр токтолдук да. Эми азыр чоңойдук депесиз. Көйрөң болуп кетип, анан ошол кезде биз аябай кыйынчылыктар башталганда аябай ойлондук, терең ойлондук. Бул бизнес деген биринчиден акча табуу эле эмес, бул элге пайда алып келүү да. Мисалы элди багуу, мисалы убагында кальян жасап сатып көрдүк. Мисалы адам ошол кезде мен наставник айтты да, адамга зыян келтирүүчү нерсени эч качан кылба деди. Анын берекеси жок деди да. Ошол кезден ой жүгүртүп, анан элге пайдалуу бизнестерди кылалык да. Биздин азыркы учурда миссия бул Кыргызстанды туризм аркылуу өнүктүрүү да. Анткени биздин келечекте потенциалыбыз аябай чоң. Дүйнө жүзү бизди уже таанып баштады. Кыргызстанды экинчи Швейцария деп айтат. Биздин мүмкүн сервис, инфраструктура слабый, бирок природа аябай жакшы да. И жыл сайын бизде туристтердин саны аябай өсүп жатат. И биз Кыргызстанды туризм аркылуу өнүктүрөлү деген миссиябыз бар. Бүт ар бир гидтерге, сотрудниктерге айтабыз, бул Кыргызстанды биз туризм аркылуу өнүктүрөбүз. Биз көптөгөн миллиондук инвесторлорду бияка алып келебиз. Дүйнө жүзүн бияка вниманиясын бияка бурабыз Кыргызстанга депчи, ушундай биздин бир миссия бар да. Финансылык жактанчы? Финансалык жакта миллионер болуш керек, бирок мындай да. Доллары миллионер. Мисалы бизде айтып атпаймынбы жана компанияларчы, гиганттар, Аксай Travel дегендерчи аябай чоң, бул союз бүткөндөн эле башталган фирмалар, Кыргыз Концепт, Эмиль Талиев дегендер. Булар миллион менен табышат да, миллион долларлар менен. Канча айтып белем, бирок сураштыргам, миллион долларлар табышат. Эң бизде кыйын турфирманын өзүнүн вертолету бар мисалы. Кыргызстанда? Кыргызстанда. Мисалы деген бизде бир байке бар, жылына 11 эле арабты тозот, 11 эле арабты. Көп тоспойт. Ошолорду эс алдырат, телет, анан ага бир 200-300 миң доллардай калат да. Ага жылына жетет. Эчтеке кылбайт болду. То есть бизде мүмкүнчүлүк аябай чоң да туризм тармагында. Мисалы бизден аз момун турлар кылып жүр, кийин отельге, юртачный лагерлерге өтөбүз, өзүбүздүн транспорттор болот, буюрса ошол келет. Биз мисалы аз өзүбүздүн транспортко уже акча чогултуп атабыз. Финансылык жактан мен баягы жумушубуз, биз билебиз, жумушубузду жакшы кылып эле туристтер көп болсо, акча келет да. Биз анткени билебиз, бул жакта акча аябай чоң. Негизи Кыргызстанда ушул жылга биздин президентибиздин указы боюнча дагы бир максаттардын бири бул кийинки жылга
туризмди өнүктүрүү. Ошол Кыргызстан ичинде Ысык көлдөн, балким бардык областтарда бизде көрө турган жерлер көп. Ошонун катарында мынакей кичинекей бир багыт менен мынакей ушул жигиттердин бизнестери бар. Sunrise Trip, анан көптөгөн проекттер менен иштешип көрүшкөн негизи. Бизнесте сага эң кыйын эмне болду жана эмнени өзүңө түшүнө алдың мисалы? Ушул нерсени кылсак, балким ушундай болуп калат экен, балким мындай болуп калат экен, мындай кылыш керек экен деген нерселерди. Бизнесте мен эң башкы баягы инсайт деп коет го. Опыт менен түшүнүгүм боюнча бул бизнестен эң башкы бул адамдар менен иштөө да. Адамдар менен сен иштегенди билишиң керек, сүйлөшкөндү билишиң керек. Ар кайсы адамдын өзүнүн бир мүнөзү болот да, өзүнүн бир максаттары болот. Ар бир адамдар менен иштегенди үйрөнүш керек да. Бул клиенттер болот, партнерлор болот, сотрудниктер. Биз аябай көп бизде адамдар мындайча айтканда чыдап кеткен да, баягы чоң акчаларга эми кандай десем. Түшүндүктөр ачыш үчүн кидай деп кеткен да. Кидай деп кеткен. Кидай деп кеткен да. Адамдар менен экинчи жактан бул обязательно бухгалтерияны жакшы караш керек да. Анткени сен иштей бересиң. Мен мисалы бухгалтериям аябай жаман да. Мен партнерым бар, коммерческий директор, ал полный бухгалтерияны өлө карайт да, жакшы. Получается, бухгалтерия жакты карабасаң, сенде эчтеке болбойт. Анткени ар бир миллион бул бир сомдон турат. Ошонун баарын санап, бухгалтерияны жакшы нерсе болуш керек. Үчүнчүдөн токтош керек. Анткени мисал деген ар бир бизнес бир определенный деңгээлге жетип, ошого көнүп калып, дальше өспөй калат да. Мисалы бизде аябай көп конкуренттерибиз бар, которые бир жакшы деңгээлге жетти, андан кийин жаңы бир кадамдар кылбайт да. Үчүнчүсү бул мен айтарым, биз сен определенный деңгээлге жеткенде, мисалы 100 000 сом, 200 000 сом бир определенный фирма деңгээлге жеткенде токтош керек. Кыймылдай бериш керек, дальше өсүш керек. Бул ишкердин постоянный мындай гонкасы болуш керек да, жаңы нерсеге жаңы роскочу. Мен мисалы бир жерде эле отуруп калсам, бир деңгээлде жаман боло берем да. Дальше бир нерсе кылыш керек, бир нерсе кылыш керек, постоянно мындай. Чачтар бекерден агарган жок да. Агарып кетти. Ушул 3 нерсени айтарым. Бекжан аке өзү жаш болсо дагы, бирок өзүнүн компаниясы анан тышкары учурда кайсыл бир деңгээлде жумуш менен камсыз кылып жатасыз? Канча адам иштейт компанияңызда? Ошо биз мындайча айткандачы, бизде баягы ойлой берчүбүз, эмнеге жумуш бизде болуп атат? Биз өзүбүз бир кезде таң калып калганбыз да, эмнеге бизде клиенттер жазып баштады депчи. Көрсө, бизде бул руководитель, директорлордун эле ырыскысы эмес, ар бир сотрудник, ар бир водительдин ырыскысы бар экен да. Мисалы биздин командада азыр деген 10 гид бар. Гид деген бул баягы адамдарды тоого алып барып келчү киши, адамдарды карачу киши, 10 гид бар. Ошондой эле да штатта 4 сотрудник бар да. Мен өзүмдү сотрудник деп эсептейм. Өзүм зарплатага отургам, анткени эми көп кетпейин депчи, баягы иштейин деп. Мисалы ошондо 14 киши болуп атат. Андан тышкары бизде 8-9, 15ке чейин водительдер бар. Водительдер менен иштеш керек. Бирок водительдер баягы сотрудник эмес, алар бизге больше как подрядчик деп айтылат да. Подрядчик барбы? Баягы мисалы. Ошондой эле биз жумуш чыккан учурда иштеп. Ошондой эле бизде мисалы отель жактан подрядчиктер бар, отельде кишилер. Бизге ат камсыз берген, конный турларчы, атты камсыз кылып берген кишилер бар. То есть мындайча айтканда бизде ай сайын бир 30-35 киши менен иштейсиң да. Чалып, айтып, акча берип, мынтип ар ким менен сүйлөшкө кээде бирөө сен кидать этип кетет, мындайча айтканда, машинанын дөңгөлөгү жарылып кетет, мына кече эле биздин машинанын дөңгөлөгү жарылып кетти, дөңгөлөгү сатып таап кетти, мындай постоянно эле бир проблема да. Бирок команда бул эң башкы нерсе. Мен мисал айтып атпайм, мен максаттарым бири бул жакта команданы үйрөтүп, баарын көрсөтүп туруп, Казакстан жакка кетүү деген максат бар да. Бир система киргизүү. Бир система киргизүү. То есть Sunrise Trip KZ, Sunrise Trip KG туристтерди бири-бири менен алмаштырып, ошондой иностранецтерди бияка чакырып. Негизи ушунча көп адам менен иштегенде, туристтердин келгенден кийин балким ошо Кыргызстан эле туристтер болуп калса, бир жака алып барып келүү бул аябай жоопкерчиликтүү иш да. Коркпойсуңарбы мындай бир нерсе кылабы? Балким окуялар болду эле. Болгон окуялар. Колдорун, буттарын сындыргандар болгон, бир жолу бирөө белин сындырган эмес, эми баягы бөйрөк жактарын сындырып алган, аттан жыгып түшүпчү. Аябай жаман нерселер болгон да, эми баягы. Бирок биздин компаниянын принципи бул клиент ориентированность да. Эмне болсо да клиент всегда прав, клиенттин көңүлүн алыш керек. Биз ошол принцип үчүн бул конкуренттердин биз мисалы топ 3-ге киребиз да, рынокточу. Мындайча айтып кетмекчи, андай ситуациялар болгон. Андан кийин уже акырындап страховка алып баштаганбыз, элдерге подпись кылып баштаганбыз, что они сами за себя несут ответственность. Со временем биз анда опытный эмес болчу экенбиз. Со временем биз ар бир турубузда биз баарын терең ойлонуп чыгабыз да, кайсы жерден кандай риск болушу мүмкүн. Гидтерибизди постоянно обучение кылабыз. Мисалы биздин гидтер Красный полумесяцтан первый помощь боюнча сертифицированный гидтер да, сертификат алган. Биздин гидтер первый помощь камсыз кылган билет да, адамда бир нерсе болсочу. Ар бир бизде болчу турларды биз деген жөн эле чыгара бербей, баарын ойлонуп чыгабыз, каякта рисктер бар, гидтерди үйрөтөбүз. Ошондой эле
туристтерге кээ бирки турлардан өзүнө жоопкерчилик алдыртабыз. И мисалы иностранецтер болсо страховка. А так ситуациялар болгондо аябай жаман ситуация болду. Бекжанга ыраазычылык, буюрса бүгүнкү күндө келип ошол туризм боюнча өзүнүн кылып жаткан иштери боюнча бүгүн бөлүшүп кетти. Бул жакта айтып кетсем Тимур Фазиев да отурган жакында эле. Ошо буюрса сиз миллионер болосуз. Буюрса. Жакшы. Сизге чоң рахмат, буюрса ушуну чакырганыңарга. Эми мен айтып кетмекчи, то что ар бир киши өзүнө ишениш керек. Мен жөнөкөй айылдан бала болчумун, Бишкекке келгенде орусча сүйлөп унутуп калыптырмын. Мен азыр клиенттериме иштеп жүрүп кыргызча сүйлөп унутуп калдым да. Эми баягы адам өзүнө ишениш керек, баары окшошот. Кадам кылыш керек и все получится. Мыкты. Бизге келген студияда көп эле телегөрүүчүлөр балким YouTube'дан көргөндөр да билет, бул диванга жөн адам отурбайт да, мындай жакшы өзүнүн ийгиликке жетип аткан учурда иштеп аткан адамдар отурат. Сага да ийгилик каалайбыз буюрса. Буюрса сен ийгиликке жеткенден биз башкаларга айта алсак, бул жака Бекжан отуруп кеткен депчи. Чоң рахмат. Ошондон Бекжанга ыраазычылык. Балким сөздөр бар болсо, калоо тилектер бар болсо, мына камера сиздики. Дагы бир жолу айтып кетмекчимин, Кыргызстан бул туризм жакта мүмкүнчүлүктөрү көп. Баягы айтып кетмекчимин, биздин жарандарга чет өлкөдөн жумуш издебей, Кыргызстанда жакшылап ойлонуп, бизнесмендердин артынан чуркап, кеңеш алып, курстарга барып үйрөнүп, биякта бизнес кылуу аябай чоң шарттары бар да. Меники окшоштуу, и мен өзүмдү таптым. Буюрса бир 2-3 жылдан мен кыйын бизнесмендердин жанында туруп калам. Ошондой эле ар бир жарандарга айтмакчы, бизнес кылгыла, аракет кылгыла. Бизнес кылбасаңар да өзүңөрдүн эмеңе, работайте над собой дегендейчи. Өзүңөр кесиңерди тапкыла. Кесиңерди тапкыла, и все получится. Ошо баарыңарга чоң рахмат. Бекжан Бектуров учурда Osso Sunrise Company'нин негиздөөчүсү, директору. Мен Арсен Султанов, New TV Show алып баруучусумун. Ошондон баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, ар дайым жылмайыңыздар.